Жыл баштан бери өлкө боюнча 1300дөн ашык жол унаа кырсыгы орун алган. Анда 2000дей жаран аркандай жаратылып, 102 киши каза болгон. Каттап аткан жол унаа кырсыктарынын дээрлик 38% ушул жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кетүү фактысы менен көбүрөөк катталып атат, айрыкча Бишкек шаарынын аймагында. Ошондой эле мына күн жылып азыркы учурда мопед, скутер, самокат өңдүү жеке мобилдүү каражаттардын да катышуусунда тилекке каршы жол унаа кырсыктарынын саны өсүү темпи байкалып атат. Жол кырсыктары эрежени билбеген, күбөлүктү сатып алган айдоочулардын кесепетинен орун алып жатат. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов жазып, өлкө башчысы кырсыктарды азайтуу максатында тапшырма бергенин билдирди. Ага ылайык 1-сентябрдан тарта жол эрежесин бузган айдоочулардан токтотулган жеринде жол эрежелери суралат. Эгер ал суроолорго жооп бере албай калса, ошол замат айдоочулук күбөлүгү алынып, кайрадан сынак тапшырууга жөнөтүлөт. Айдоочу сынактан өтсө гана күбөлүгү кайтарылып берилет. Президентибиз 1-сентябрга чейин ички иштер министри менен унаа мекемесинин жетекчисине бул багытта иш-аракеттер планын иштеп чыгууга тапшырма берди. Бул механизм айдоочулардын сынакка жакшылап даярдануусуна түрткү болсун деген максат менен иштелип чыкмакчы. Бул процедуранын баары видео жазуулар менен коштолот. Биринчиден, эч ким маи инспекторлорун күнөөлөй алышпайт. Экинчиден, жол эрежесин билбегендер өздөрү эле уят болушат. Алдын ала маалымат боюнча айдоочу биринчи жолу кайра тапшырууга жөнөтүлгөндө сынак үчүн 500 сом, экинчи жолу кайра келсе 1000 сом, үчүнчү жолу тапшырууга келсе 2000 сом төлөйт. Мындай демилге айдоочулардын арасында түрдүү пикирлерди пайда кылды, бирок көпчүлүктүн колдоосуна алынууда. 1-сентябрдан эртерээк кылса деле болмок. Жол эрежесин билбегендерди кайра экзамен тапшырыш керек, жатташ керек өз үчүн. Жол эрежесин билбеген үчүн авария өтө көп болуп атат Кыргызстанда. Мен мисалы жашым 65 чыкты, мен эсимде жок да. Мен 20 жашымда окугам. Мен туура эмес деп ойлойм. Себеби? Себеби жашым өткөн, жаш азыркы окуп чыккандардан сураса болот эми. Элиттен ашкандан кийин атыңды зорго табасың, анан ол неме знактарды билиш кыйын. Эми основной знактарды билебиз эми көп. 50%, кийинки жагын немелерди билбейбиз да. Эрежесин сактабагандыктан келип чыгып атса керек да, ошо нерсечи. Эрежесин көбү билбейт. Ага карабай айдайт, правиланы буза беришет. Экзамен тапшырса, өтсө алат правасын, өтпөсө айдоочулук күбөлүгүнөн ажырайт. Туура эле болуп атат. Серепчилер бул демилге оң жыйынтык берерине үмүт артышат. Анткени мурда кийин окуган айдоочулардын билимин текшерип туруу алгач унаа башкаргандардын жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн маанилүү экенин айтышат. Буга чейин айдоочулук көлүктөрдү сатып алган учурлар көбөйүп кеткен. Анан Союз убагындагы эски шопурлар дагы азыркы жаңы эрежелердин көбүн билбейт. Эми ушул багытта ишти жүргүзсөк, азыркы күндөгү жаңы жол эрежелерин баягы көп эмелер киргизилди да азыр. Мына жолдор чоңойду, кеңейди дегендей белгилер пайда болду жаңы. Ушулардын бардыгын билүүгө милдеттүү болушат да. Жана бул менин ишенимимде айдоочулардын жоопкерчилигин көбөйтүү менен бул элдин дагы коопсуздугун камсыздоого алып келет да. Бул система мурда бар эле. Көп нарушение кылгандарды экзаменге жөнөтчү. Ушу кийинки жылдары ушулар жоголуп кетти. Буну кайра ордуна восстановить этилип жаткандыгы өтө сонун. Ушуну тезирээк ишке ашырса, айдоочулар өздөрү деле түздөнүп калмак. 90-жылдардан кийин айдоочулук күбөлүктөр сатылып, көптөр эрежени билбей автоунаа башкарып, алардын айынан жол кырсыктары көбөйгөнү себеп болгону айтылган. Алагөзов 2020-жылга чейин айдоочулук күбөлүк 15-20 миң сомдон сатылып келген жазган. Азыр бул көрүнүш токтоп, баары айдоочулук күбөлүктү чындап окуп ала баштаганын кошумчалаган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.